Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Мен силер менен кайрадан экран аркылуу көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Келгиле балдар, бүгүнкү сабагыбызды баштаар алдында жагымдуу маанай тартуулап алалы. Acayip bir alıstıktan uğulatın çakırganday keremetli caylarga hükümdüm sorayt menden kana bugün emne kıldın ertenkege barganga acayip bir alıstık mağa kılçık alıstık suranamın surdan bozurdan babağa biriktirge alınca bir acayip alıstık ağılım möl bulundan sapar alansa acayip bir alıstık mağa kılçık alıstık suranamın surdan bozurdan babağa biriktirge alınca bir acayip alıstık ağılım möl bulundan sapar alansa acayip bir alıstık mağa kılçık alıstık suranamın surdan bozurdan babağa biriktirge alınca bir acayip alıstık ağılım möl bulundan sapar alansa Баарыбыздын маанайыбыз көтөрүлүп калды окшойт. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы тамактануу, пайдалуу тамактануу. Ал эми бүгүнкү сабагыбыздын максаты туура тамактануу, адамга болгон тамактын таасирин жана тамактын ажыроо тартибиндеги пайдасын же зыянын билебиз. Адам баласынын бардык органдарын иштеши үчүн азыктандыруучу заттар керек экен. Азыктандыруучу заттар организмге тамак аш аркылуу кирет. Тамак аштар адамга энергия берет. Энергия гана бериптин болбостон, алардын өсүп өнүүсүнө да шарт түзөт. Тамак аш организмге киргенден кийин ашказанда майдаланат. Ал процесс ичегиде уланып, ички ичегиде тамактагы бардык пайдалуу заттар организмге сорулат. Ичегинин ичиндеги кырындылар аркылуу азыктандыруучу заттар кан менен бардык органдарга тарайт. Тамактын калдыктары жоон ичегиге келет да жана организмден чыгарылат. Кызык бекен балдар? Келе балдар. Мен силерге табышмак жашырайын. Бирок эсиңерде болсун, табышмак бүгүнкү темага байланыштуу. Анда эмесе, биринчи табышмак балдар. Тоголок топ, шоктугу жок. Ичинде бал, муну таап ал. Кана балдар? Албетте балдар, бул дарбыз. Баарыбыз дарбызды жакшы көрсөк керек, балдар. Кийинки табышмак. Океанда, деңиз көлдө, суу ичине үй салат. Балыкчыны сүйүндүргөн эмне ал, кана ким табат? Албетте, бул балык. Азаматсыңар балдар. Анда эмесе, сабагыбыздан да нарылайлы. Жогоруда айтып өткөндөй эле, тамак аш организмге киргенден кийин ашказан маңызынын жардамы менен белокко, майга жана углеводдорго ажырайт. Белок сүттө, быштакта, этте, балыкта, буурчакта болот. Белок дене үчүн негизги азык болуп эсептелинет. Ал эми нан, күрүч, картошка, макарон,
адамдын өсүшүнө жана кыймылдашына зарыл болгон энергия берүүчү углеводдорго бай. Ошондой эле майлар да керек. Майлар этте, өсүмдүк майында жана жаңгактарда болот. Майлуу тамак кара жумушта иштегенде жана аба ырайы суук учурда керек. Чындыгында белокта, майда, углеводта биздин организмге ар дайым керек экен балдар. Тамак ашта витаминдер болуусу өтө зарыл балдар. Алар илдеттерге каршылык көрсөтүүгө жана организмдин өсүшүнө көмөк берет. Жашылчалар жана жемиштер витаминдерге бай. Адам кандайча туура тамактануу керек? Эң алгач тамак аш ар түрдүү, жаңы жана даамдуу болушу керек. Чуркап баратып кургак тамак жегенге болбойт. Себеби какап калышыңар мүмкүн. Ар дайым белгилүү бир убакта тамактангыла жана дайыма ошол учурда тамактанууга аракеттенгиле. Ашыкча тамак жегенге болбойт. Себеби зыяндуу. Таттууларды азыраак жегиле. Анын ордуна жемиштерди жана жашылчаларды көбүрөөк пайдалангыла. Куурулган, ышталган, туздалган тамакты көп жебегиле. Анткени алар даамдуу болгону менен пайдасы өтө аз. Тамак өтө ысык болбосу керек. Анткени даам сезүү органыңар күйүп калышы мүмкүн. Тамакты көпкө чайнап шашпай жутуш керек. Уктаардан 2 саат мурун кечки тамакты ичкиле. Ошондо силер тынч уктап, күнүңөр бейпил болот. Кызык бекен балдар? Келгиле, анда мен кайрадан силерге табышмак жашырайын. Сабиз, пияз, капуста, бадыраң бар, буурчак бар. Баары өсөт бул жайда. Ким айтылат жообун шарт? Кана балдар? Азаматсыңар балдар. Бул албетте коро. Анткени баарыбыздын коробузда жашылча жемиштер өсөт. Анда кийинки табышмак. Алма, өрүк, алмурут. Бышып турат шагыйып. Анын баарын эмне дейт? Ойлонуп тез жообун тап. Азаматсыңар балдар. Бул жер жемиштер. Балдар, жер жемиштерди көп жегиле. Анткени алар витаминдерге бай келип, өтө пайдалуу. Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү сабак баардыгыбызга абдан кызыктуу болду окшойт. Анткени тамак аштын пайдаларын үйрөндүк. Анда эмесе үйгө тапшырма балдар. Үйгө тапшырма Мекен таануу китебиңердин 184-бетинен 186 бетине чейин окуп чыккыла. Жана экрандагы схемага окшоштуруп, бир күнгө бүткүл үйлөө үчүн пайдалуу болгон меню түзгүлө. Ошону менен балдар, бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Кайрадан экран аркылуу жолугушканча саламатта калгыла балдар.